Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан Ош реклама каналы. Бүгүн 17 сентябрь 2025 жыл мен сиздерге баасы болгону $160,000 бааланган сатыла турган ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Мен турган жер Ак Телек тарапта жайгашкан Ак Бура 3 жаңы конушунда турам. Дыйкан кыштак Ак Бура 3 деп коет. Кыскасы шаарга карайт. Суу, свет, газ, центральный канализация бүт бардыгы бар. Сонун 2 кабаттуу үй. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Эми сиздерге жүрүңүздөр келүү жолун түшүндүрүп алайын. Анан үй жөнүндө информация берейин. Мен турган жер, туугандар, бул барыңыздар билген Ак Телек Мамыров көчөсүнүн боюнда турам. Ак Телек круговойдон кирпичный тарапка бир аз эле жүргөнүңүздөрдө мына кызыл заправка, Неман аптекасы, бул жак Касиет ресторан, ага жетпей, мына асфальт көчөгө кирип, түз жүрүп барсаңыздар 200-250 метрче эки ача жол. Эки ача жолдон оңго бурулуп бир аз эле кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан, туугандар. Жакын эле бир аз эле киресиздер. Касиет ресторан артында Кудай буйруса жашап каласыздар. Варатаны ачып кирип келе бересиздер. Жери 4 соток. Суу, свет, газ, центральный канализация бардыгы бар экен. Үйдүн алды брусчатка. Бул жагы жашыл зона. Өйдө тарабы навес. Мына жакта 2 кабаттуу чоң үйү, мындай кошумча курулушу менен. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Ээлери адашпасам бир 16-17 жылдан бери өздөрү жашаган экен, өздөрү салган үй. Эми бир аз тыйын керек болгонуна байланыштуу сатка коюп атабыз деп атат. Мына ушундай. Ачып кирип келе бересиздер. Кызыл китеп бүт бардыгы бар экен. Бул жагы жашыл зона. Мына жакта сыртка жатканы. Топкалары бар. Кыскасы 2 кабаттуу чоң үйдү жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Топкалары, отопление батарейкалары бардыгы бар. Азыр кандай кылайлы? Биринчи мына 2 кабаттуу үйүн көргөзүп берейин. Анан чыгып калган кошумча курулуштарын секин көргөзөм. Жүрүңүздөр. Мына эшикти ачып киресиздер. Киргениңиздерде солго бурулсаңыздар, бул жак санузел, душ, унитаз бардыгы ушул жакта. Бул жака жүрүп келсеңиздер, холл болуп калат. Өтө кенен. Бул жака жүрсөңүздөр, лестница 2-чи кабатка сразу чыгып кетсеңиздер болот. Бул жак болсо мына бир гостевой комната деп койсом болот, туугандар. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Топкасы бар. Батарейкалар, отопленияныкы бардыгы бардык комнаталарга орнотулган, туугандар. Азыр мына кандай комната экен? Бул ошо гостевой окшойт, чоң комнаталардын бири. Туугандар, азыр жаш бала уктап атат экен, ошого мындай жөн эле көргөзүп кетейин. Так, азыр ошондо мына холл 1. Бул жак болсо 2-чи комната болуп атат. Нары жак менен 3. И сразу эле бул жактан мына кухня тарапка да ачып кетсеңиздер болот экен. Топкасы ушул жерде. От жаксаңыздар болду. 1-чи этаж, 2-чи этаж бардыгы жылый берет. Мына жактан да кошумча эшик бар. Ушул жактан да үйгө кирип чыгып жүрө бересиздер, туугандар. Так. Бул жак болсо кухня, жеңелерибиздин офиси деп койсом болот. Стиралка, раковина, газ бар, природный газ деле тамак кылып атат. Стиралка бул жакта. Жүрүңүздөр эми. Мындай кылып эмче түшүнүп эле атасыздар. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр дагы кийин бир сыра келип көрүп информация алып кетесиздер. Бул жак холл болду. Мына жак кирүүчү эшик, санузел. Эми жүрүңүздөр 2-чи кабатка чыгайлы. Так, 2-чи кабатка мына лестница менен чыктым. Бул жакта эле ошо адашпасам 5 комнатадан турат, 2-чи кабаты. Өтө чоң экен. Комнаталар бардыгы окшош бул жактыкы. Бирдей квадратурада. Бул жактагы мына бир комната өзүнчө. Ошондо бул 2 болду да, экинчиси. И бул жака жүрүп келсек, 3-чү комната. Бул жак эмне? Балкон окшойт, Анан мына комната ошо ачкычын унутуп калыптыр.
ичинде бир нерселер бар, көргөзбөй эле кой деди. Бул жак болсо санузел, 2-чи кабаттыкка. Эми бирде дагы, экиде дагы санузел бар экен, ошол жери дагы негизинен жакшы. Туугандар, колдон келишинче мына 2 кабаттуу үй жөнүндө маалымат бердим. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Бардыгы жакшы, кызыл китеп документтери жайында, өздөрү салган, өздөрү бир 16 жыл жашаган үйлөрдүн бири экен. Бул жак болсо сыртка жаткан, үйдүн мындай артында боковой тарабында месталар калтырылган. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Балкону деле бар. Освещениясынын караңыздар. Жакшы. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа, бүт бардык тарапка ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Негизи азыр эми үй издегендер өтө көп. Мына боковой тараптарында да место калтырылган. Эми баасын айтайын. Так. Экранда деле жазылып турат. $160,000. Өтө сонун баа. Анан дагы кеми бар. Эсин номери экранда жазылуу, өзү менен сүйлөшөсүздөр ал жагын. Барыңыздарга ийгилик. Жакшы ба туугандар? Колдон чарбаңыздар.